Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер, арбаңыздар, келе жаткан Нооруз майрамы менен учурдан пайдаланып куттуктап кетейин. Урматтуу мекендештер, 2-3 күндөн бери соц тармактардан, ютубтардан личкага толтура сообщениялар келип атат, голосовой сообщение келип атат. Жанагы Субсик Сахарова деп коет, Центр временного содержания иностранных граждан. Ошол жерде биздин мекендештер очойтуп жатыптыр, Кыргызстанга кетпей атыптыр, кыйналып атыптыр деген толтура сообщениялар болуп атат. Урматтуу мекендештер, бул боюнча жакында ошо нелегал деген рейд өткөн, тилекке каршы ошо нелегал рейдинде бир нече көптөгөн мекендештер кармап ошо Сахаровага выдворенияга, депортацияга кетиргенге алып кетип, азыр ошол жерде жаткан мекендештер чынында бар. Аны болсо биз ошо Кыргыз диаспора кеңеши жааматыбыз менен эртең Нооруз күнү барып, ошо мекендештер менен жолугуп, ал акыбалын билип, андан тышкары ошо Нооруз менен бир аз куттуктап, өзүбүздүн аш чайыбызды, пловту алып алып, ошо жолугушуп келели деп атабыз, Кудай буйруса. Анча-мынча эмнеге мекендештер, мисалы үчүн ошо Сахаровдо жатканда негизи орточо эсеп менен 20 күндүн ичинде, 20-25 күндүн ичинде негизи мамлекет тарабынан, Россиянын мамлекет тарабынан бюджетинен негизи мекендештер Кыргызстанга учурулуш керек. 10 рабочий күн деп коет, 10 жумуш күнүнүн ичинде жанагы соттогондон кийин 10 жумуш күн күтүшөт. Себеп деген 10 күнүнүн ичинде эгер туугандары, жакындары жок, ошол депортация менен мен макул эмесмин. Менин жолдошум же тууганым ошо Сахаровдо жаткан киши чыгыш керек десе, ошо 10 күнүн ичинде негизи обжалование болот. Ошон үчүн 10 күн, 10 рабочий күн өтөт. 10 рабочий күнүн ичинде эч ким обжалованияга бербесе судебный приставтарга, анда документтин текшерип туруп, консулдук бөлүм менен биргеликте документтерин запрос кылып, жарандыгын тактап туруп, анан кийин мекенге жөнөткөнгө уже даярдай баштайт. Эки учурда ошол жерде мекендештер көбүрөөк убакыт кармалып калат. Биринчи убакыты, эгерде биздин мекендеш түшкөндөн кийин өзүнүн ошол аты жөнүн, паспорттун даныларын туура эмес берсе, себеп деген андай учурларда кээде кездешип калат. Баягы корккондон бирөөнүн паспортун алып алып, жанына жүрө коюп, ошо паспортто айтат дагы, анан кийин тиги базадан чыкпайт, ал паспорту Кыргызстанга запрос жөнөтүп, убакыт алып, ошондой учурлардагы кездешет, бирок массалык түрдө көп учурда эмес. Мисалы үчүн 100 кишиден ал бир 4-5 кишиде болушу мүмкүн да, мисалы үчүн ошондой учур болот. Экинчи учурда болсо, жана административное правонарушение деп коет, балким өзүнүн жанагы биякта убагында кредит алып калып, ошол жака төлөнбөй калгандагы анысы судебный приставка өткөрүп, аны запрет на выезд кылып койгон, чыгууга чектөө коюп койгон. Ошол штрафтарын төлөткөнгө андай учурлар да болуп калат. Ошол үчүн ал жерде жанагы, кстати, жана кичинекей балдар дагы бар экен деген ал калп нерсе мекендештер. Себеп деген Сахарова кичинекей балдарды эч качан жөнөтпөйт. Ал жерде болгон эмгек мигранттары ошо депортация болгон. Эртең Кудай буйруса барабыз, Аллах акыбалын бүт баарын тактайбыз. Билебиз, азыр ошо барып аш-баш кылып, ошо кээ бирөөнүн штрафтары бар экен, ошо штрафтарын төлөп коебуз, Кудай буйруса. Анан кийин ким колдойм деп атса, биз да бар жардам берет элек дегендер толтура чыгып атат. Ашын көтөрүп эле коюн, тиягын көтөрүп эле коюн деп. Азыр мен астына биздин ошо Кыргыз диаспора кеңешинен атынан тиги карта, Сбербанк картасын жөнөтүп коем, ошого кошумчаңызды кошуп койсоңуздар болот. Аманатты жеткизип коебуз. Сак саламат болуңуздар мекендештер. Эртең ошо Сахарова барып келгенден кийин кичинекей кыскача видео отчет сизге жөнөтөбүз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.